this shit. Hey, you better get home, man. Amerika. Rolling in. The net is ripping off. The net's ripping off. Бүгүн кечинде жогорку орто батыш аркылуу катуу борон чапкындардын комплекси 100 милден ашкан кыйратуучу шамалды козгоп, бийик чаң дубалын тургузду. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгурочону да басып коюңуздар. Дүйнөлүк жаңылыктар сиздер менен. Улуттук кабар айы кызматы Канзастан Висконсинге чейин кыйратуучу шамал тууралуу 200дөн ашык билдирүүлөрдү алды. Бирок эң катуу зыян чыгыш Небраскадан Миннесотанын түштүк батышына, анын ичинде түштүк Дакотанын чыгышы менен Айованын түндүк батышындагы коридордо болгон. Бул зонада олуттуу структуралык бузулуулар болуп, бейшемби күнү кечинде 70 миңге жакын адам электр жарыгысыз калды. Борон каптаган чаң булуту 1930 жылдардагы чаң чөйчөгүн эске салган көрүнүштөрдү жаратты. Техникалык жактан хабуб деп аталган ал бүтүндөй курулуштарды талкалады. Анткени шамал түндүк чыгышты көздөй 65-85 миль ылдамдыкта жүрүп, шамал каптаган жерлерде күн болсо түнгө айланган. Шамал кеңири жолдо бойлото көп нерселерге зыян келтирди. Кечки эң катуу шамалдын ылдамдыгы саатына 107 миль, Сиу шаркыратмасынан 50 миль, батыш тарапта жайгашкан Хатчинсон округунда болгон. Чыгыш убактысы боюнча саат 22:30га карата аба айы кызматынын боронду болжолдоо борборуна ылдамдыгы 74 милден ашкан шамал тууралуу 55 билдирүү келип түшкөн. Аба айы кызматы ошондой эле борон чапкын комплексинин ичине камтылган кичинекей айлануу аймактарынан улам көптөгөн торнадо эскертүүлөрүн берди. Кечки саат 21:30га чейин 2 талкалоо тастыкталды. Алардын бири 2 үйгө жана Сиу Фолдон 80 миль түндүктө жайгашкан Кастлвуддагы мектептин түндүк тарабына зыян келтирди. Аба айы кызматынын отчетторуна ылайык, Деречодогу катуу шамал дарактарды жулуп, зымдарды кулатып, тосмолорду тегиздеп, чептерди учуруп, ал тургай кээ бир учурларда бүтүндөй чатырларды сыйрып салган. Көптөгөн сарайлар жана үйлөр талкаланган. Аллах Таала баарыбызды сактасын. Видеого лайк басып, дүйнөдөгү жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар.